Кыргызстан Мирзиёевди күтүүдө. Тышкы иштер министрлери чек ара макулдашуусуна кол койду. Орусияда мобилизация аяктадыбы? Кытай Украинада өзөктүк курал колдонбоону эскертти. Америка Өзбекстанга курал берди. МАГАТЭ Украинадан ыплас бомба таппады. Мал салыкка макулсузбу? Апта ичинде болгон урунтуу окуялар менен мен Асель Шамилова тааныштырам. Саламатсызбы? 3 ноябрда Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов Бишкекке келип кетти. Ал Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев менен Кыргызстан-Өзбекстан чек арасынын айрым тилкелери жөнүндө келишимге, кемпир абад суу сактагычын чогуу башкаруу макулдашуусуна, суу боюнча кызматташуу макулдашуусуна кол коюшту. Өзбек министринин Кыргызстанга келиши президент Шавкат Мирзиёевдин расмий сапарына даярдык экени айтылды. Мирзиёев так кайсы күнү келери азырынча белгисиз. Келсе кыргыз-өзбек чек арасынын тактала элек тилкелери, анын ичинде кемпир абад боюнча макулдашуу кабыл алынары айдан ачык болуп калды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев октябрдын башында кемпир абад суу сактагычынын 4485 гектар жери Өзбекстанга берилерин, өлкөгө 19 миңден ашуун гектар жер өтөрүн билдирген эле. Суу сактагычтын жээгинде жашаган өзгөндүн тургундары мындай макулдашууга караманча каршы экенин айтып келет. Ал арада кемпир абадты берүүгө каршы тынчтык акциялар, жөө жүрүштөр да өттү. Октябрдын аягында кемпир абадты коргоо комитетинин 20дан ашуун мүчөсү жана активисттер кармалган. Сот аларды 2 айга камоо чечимин чыгарды. 4 ноябрда Орусиянын президенти Владимир Путин ыктыярчылар менен жолугушканда мобилизацияга 318 миң адам тартылганын, алардын 49 миңи согушта, калганы машыгуулардан өтүп жатканын билдирди. 31 октябрда жарым-жартылай мобилизация аяктаганы ооз-2 маалымдалган, бирок атайын буйрук чыккан эмес. Орусия президенти 3 ноябрда мобилизацияга тартылгандарга 195 миң рубльдан төлөп берүү буйругуна кол койгон. Путин ошондой эле оор кылмыш жасаганлыгы үчүн соттолгон жарандарды Украинадагы согушка тартууга уруксат берген мыйзамга да кол койду. Буга чейин интернетке ЧВК Вагнер камактагыларды согушка азгырып жатканы тууралуу видео материалдар байма-бай тараган эле. Ал арада медиа зона согушка мобилизацияланган 115 кишинин өлгөнүн тастыктады. Бирок бул медиа ачык булактарга таянып санай алгандар гана. Путин мобилизация токтогонун айтканы менен Орусияда күзгү аскердик кызматка чакыруу башталды. 1 ноябрдан 31 декабрга чейин 120 миң адамды аскерге чакыруу пландалган. Кытай президенти Си Цзиньпин Орусиянын Украинага каршы согушунда өзөктүк курал колдонбоону эскертти. Дүйнө коомчулугу Евразияда ядролук курал колдонууга, дегели өзөктүк согуш жүргүзүүгө жол бербеши керек, деди ал 4 ноябрда Пекинде Германиянын канцлери Олаф Шольц менен болгон жолугушууда. Си Цзиньпин согушкандар токтоолук, кыраакылык менен тил табышып, кайрадан сүйлөшүүлөрдү башташы керек деп билдирди. АКШ куралдуу күчтөрүнүн генералы Вендел Хаглер Өзбекстандын коргоо министрлигине 50 тактикалык аскердик унаа тапшырды. Polaris маркасындагы машиналардын жалпы баасы 2 миллион 800 миң доллар. АКШнын Ташкенттеги элчилиги бул Өзбекстанга улуттук суверенитеттин жана аймактык бүтүндүгүн коргоо үчүн жардам экенин белгиледи. Андан тышкары Озодлик радиосу британиялык Шеффорд медиа басылмасына таянып, Өзбекстан АКШдан 38 чакан чалгындоочу Puma 3AE учкучсуз аппаратын сатып ала турганын кабарлады. Дрондор 30 ноябрга чейин алып келинип, ар бири 225 миң долларга турары маалымдалды. Атом энергиясы боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭ Украинадан ыплас бомбанын белгилерин таппаганын жарыялады. Орусия бийлиги Украина 3 объектисинде ыплас бомба даярдап жатканын билдирген эле. Алар Киев шаарындагы өзөктүк изилдөө институту, Желтые воды шаарындагы чыгыш токен байытуучу комбинаты жана Днепр шаарындагы Макаров атындагы түштүк машина куруу заводу деп айтышкан. Текшерүүдө андай курал даярдоону тастыктаган белгилер аныкталган эмес. Киев Москванын айыптоолорун калп деп атап, Украина ядролук куралды жайылтпоо келишимин колдой турганын баса белгилеп, эч кандай куралды колдонуу ниети жоктугун билдирген. Ыплас бомба деген эмне? Бул жардыруучу кадимки бомбалардан айырмаланып радиоактивдүү заттар аралаштырылган курал. Анын кыйратуучу таасири учактан ташталган бомбадан ашпайт, бирок аймакка радиация таратып, көп жылга жашоого жараксыз кыларын немис эксперттери айтышат. Корооңуздагы кой, уй, жылкы үчүн салык төлөөгө кандай карайсыз? Мал жандыкка салык салууну Жогорку Кеңештин Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Жеңишбек Токторбаев сунуш кылды. Ал сунушун айылдагылардын жашоосу шаардыктардан кем эмес деп негиздеди. Мен айтайын дегеним, урматтуу коллегалар, ушул жылкыга, малга
ири мүйүздүү малга, анан койго салык киргизсек деген оюмду айткым келет да. Азыр орточо эсеп менен бир жылкынын баасы 70 миңден 100 миң сомго чейин. Бир ири мүйүздүү малдын баасы 60 миңден 70-80 миңге чейин. А койдун баасы болсо 12 миңден 17-18 миңге чейин. Эгер урматтуу коллегалар ушуларды салык киргизүүчү болсо турган болсок, койго бир жылына 100 сомдон, бир койго жылына 100 сомдон, ири мүйүздүү малга жылына 250 сомдон, а жылкыга деле 250 сомдон киргизүүчү болсок, бизде урматтуу коллегалар бир жылда ошол айыл өкмөтүбүздүн бюджетине 1,5 миллиард сом каражат түшөт. Ошондо биздин айыл өкмөттөрүбүз центральный өкмөттү карабай акча бериңиз, врайныший грант бериңиз, акча бериңиз деп эле кол куушуп отурбастан өздөрүнө. Депутат мындай ыкма менен жергиликтүү бийлик дотациядан чыга алмак дейт. Сунуш коомчулукта нааразычылык жаратты. Али Токтокунов YouTube каналында бул боюнча сурамжылоо жүргүздү. Ага катышкан 6000дей колдонуучунун 88% малдан салык алууга каршы болду. Бул сунушка сиздин пикириңиз кандай? Комментарийге жазыңыз. Жума ичинде болгон жаңылыктар менен мен Асель Шамилова тааныштырдым. Кийинки эфирде көрүшкөнчө.